маңайын айтайын. Кыска сөз, но көлдүн жээгинде Чортой колесонун жанындагы 60 орун бар экен, арендага берилип аткан туруу. Ошол жака лично мындан кийин менин жигиттерим иштейт, ошол меники болот. Но жөжөлөрүм барат, ошол жактын жемин жейт, чип-чип жөжөлөрүм. Түшүндүңбү? Базар жок. Базар жок деген эмне ал? Базар жок деген мындай жакшы дегенде. Сөз ушундай түшүнөбүз да, жакшы сөз дегенде. Бүгүнкү күндө жаштардын өз ара түшүнө турган заманбап сөздөрү бар. Ал сөздөр мааниси жагынан такыр башка нерсени түшүндүрүшү мүмкүн. Бирок жаңы жаргон сөздөр менен сүйлөө модага айланган десек дагы болот. Ал эми жаргон деген эмне экенин эске салсак. Жаргон деген бул кызыкчылыгы бирдей адамдардын башка чөйрөнүн адамдары түшүнбөгөн тилде сүйлөшүү жаргондор деп аталат. Тилде ушул жаргондор, вульгаризмдер, арготикалык сөздөр бар. Биз бул сөздөрдү өзүбүздүн жашообуздан чийип сала албайбыз, дегенде тилде бул нерселер бар. Сөгүнүү сөздөрү да бар. Бирок азыркы күндө багы өкүнүчтүүсү ошол сөздөрдүн өзүнүн керектүү чөйрөсүндө колдонулбагандыгы мына ошол нерсе өкүндүрөт. Колдонобуз эми зың, таш, пушка дегенде. Мен достор арасында көп эле, мисалы өзүбүз колдонгон. Мисалы зың деген, аппей деген. Ал эмне деген сөз? Аппей деп. Дагы? Таң калганда айтасың да. Базар жок, наверное, там такие, да, там. Базар жок деген сөз түшүнөсүзбү? Да, это типа без вопросов как бы, Соңку кезде жаштар арасында базар жок, зыңк, теке, ал эми социалдык тармактарда хейтер, хайп жана башка ушул сыяктуу жаңы сөздөр колдонулуп келет. Мисалы, косяк деген сөздү мен азыр ошол жаштардан, деги эле коомчулуктан көп кездештирем. Косяк деген сөз орус тилинин түшүндүрмө сөздүгүндө Ожеговдун толковый словарь деген эмгеги бар. Мына ошол сөздүктө балыктардын үйүрүн туюндурат. Ал эми түрмө жаргонунда болсо нашаны туюндурат. Окумуштуулар түшүндүрүшөт да, мүмкүн ошол кагазга нашаны орогондо ошол балыктардын үйүрүнө окшоп чогулаттыр дейт да. Мүмкүн ошондон бул нашаны косяк деп аташат. Анан түрмө адамдары бир адам экинчи адамдын алдында күнөөлүү болуп калган учурда сенден бир косяк дейт экен да. Ал адам наша алып келип берип кутулат. Ал эми өкүнүчтүүсү мына ошол косяк деген сөздү биз өзүбүздүн жашообузга алып келип алгандыгыбыз. Жаш муундун мындай сөздөрдү колдонуп жаткандыгы алардын сүйлөө маданиятынын төмөндүгүнөн кабар берет деген филолог Зарыл Алымбаева, көпчүлүк жаштар өздөрү күнүмдүк сүйлөө речинде колдонуп жаткан жаргон сөздөрдүн маанисин көп биле беришпейт дейт. Базар жок деген сөз колдонулуп жүрөт. Базар деген сөз түрмө жаргонунда кыжылдаган эл дегенди билдирет. Базар жок деген ошо кыжылдаба, сөз бүттү дегенди билдирет экен да. Бирок негедир азыркы күндө базар жок деген сөз биздин күндөлүк жашообузда керек болсо кээ бир учурда чоң энелердин речинде да кездешет да. Же болбосо азыр теке деген жаргонду окуп жүрөм. Жаштардын речинде кездешет. Теке деп сулуу кызды аташат экен да. Бирок логикалык жактан алып карап көрө турган болсок, теке деген эркек жаны бар. Ана менин кээ бир учурда таң калам да, сулуу кызга текенин кандай тиешеси бар. Теке 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 теке. 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 Бүгүнкү күндө колдонуп жаткан көпчүлүк заманбап сөздөр англис тилинен келип чыккан. Мисалы хайп англис тилинен хайп ызычуу менен жарнамалоо деген маанини түшүндүрөт. Ошол эле социалдык тармактарда ар түрдүү негатив комментарийлерди жазган колдонуучулар хейтерлер англис тилинен жек көрүү деп которулат. Жана ошондой эле фейк деген сөздү көп кездештирип калабыз. Жасалма же жалган деген сөз. Бул эмнени билдирет? Бул биздин коомчулугубузда биздин жалпы маданиятыбыздын, анын ичинде тилдик маданиятыбыздын төмөн түшүп кеткендигин билсек болот да. Акмарал Айыпова, Алтынбек Сакиев, Гүлчора Казымкулов, Таң маанай программасы.